Май айынын 12 күнүндө Учар айылынын тургуну 26 жаштагы Ахматалиев Тынчтыкбек өз жанын кыйган. Буга анын жакындары Бишкектеги Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын шаардык милициясынын 11-бөлүмүнүн башчысы Талант Аттокуровду күнөөлөп жатышат. Анткени маркум 5 январда аталган бөлүмгө жумушка орношот. Андан көп өтпөй 2 күндөн кийин жумушка орношкондугу үчүн 20 000 сом акча талап кылган дешти. Тынчтыкбек айткан экен, 20 000ды мен эмнеге беремин десе, тамашалап айтыптыр. Чайпиттер для наркобизнес деген бу ушундай мотивде деп түшүндүрө албаптыр. Ушундай мотивде бир айтыптыр. Денкен анан балам айтыптыр, беремем дептир, бербеймем дептир. Эртеси күнү келип эле бериш керек бекен эле, эмне кылыш керек экен эле белгисиз. Эртеси күндөн балам ушу кыйнай башташыптыр. Мына ошентип каалаганын калчаган жетекчи Тынчтыкбек Ахматалиевди 26-сына 27-сине караган түнү уур тепкиге алган. Мындан Тынчтыкбек белинен оор жарат алып, Мамакеев клиникасына жеткирилген дейт жубайы. Анда да кол телефонуна тынымсыз чалуулар келип, тынчын алган. Кийин мен телефону менен сүйлөшөт да только. Эки телефон бар эле, бир телефон сындырып эле, звонок келе бергенден сындырып эле ыргытып жиберди. Анан экинчисин өчүрүп салып атты. Эч ким только мен телефону менен сүйлөшөт. Аны биз бияка бошко эч кимге билдирген эмеспиз. Билдирбей эле кой деп өзү суранып калды. Көп нерсени айтчу эмес эле да. Маркум Тынчтыкбек такыр жумушка баргым жок деп качып калганын жубайы сезип жүрчү экен. Ансыз деле жетекчилик ага арыз жаздыртып, акыры айдатып салды дейт. Анан май айында ошко ата-энесинин үйүнө 15 күнгө келип, 12-майда өз жанын кыйган. Мындан кабар жок жубайы менен кызы Борбор калаада аны келет деп жол карап күтүшкөн. Ооба, сайдыкка чогуу барабыз дегенбиз да. Машина менен келет деп эле күткөнбүз биз. Машина эмне болгонун билген эмеспиз да. Ал эми айыпталып жаткан Талант Аттокуров менен байланышы мүмкүн болбоду. Мындан улам биздин чыгармачыл топ бул абал боюнча маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына жеткирдик. Маркумдун ата-энеси арыз жазса, иликтөө иштери жүргүзүлөт. Ошол жанагы өзүнүн начальнигин күнөөлөп атса, аны такташ керек эми. Чындыгында эле ошонун негизинде каза болуп, жанагындай ооруга дуушар болуп эме алып атса, ошол жерде далилдеп, анан аны жоопкерчиликке тартыш керек эмес, соттолуп кетет да. Ошол Аттокуров негизинде ушинтип каза болуп атат дегенде анан булар кызматтык белектөө жүргүзүп, далилдеп, анан мойнуна койгондон кийин жанагындай иш болот да. Ахматалиев Тынчтыкбек Свердлов райондук ички иштери бөлүмүнө чейин Ноокат, Папандагы бөлүмдөрдө эмгектенген. Ал ата-энесин бул дүйнөдө тапкан жалгыз перзенти болчу. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Башат.